Салам алейкум достор, түштүк Кореядан барыңыздарга салам. Достор, бүгүн сиздерге газ бензинде жүргөн Kia Carnival автоунаасын тартып көргөзөбүз. Жана ушул автоунаа сатылат. Эгер кызыккандар болсо, биздин WhatsApp'тан жазсаңыздар, сүрөттөрүн жиберебиз. Так, машинаны эми сиздерге бир сыйра тааныштыралы. 2020-жылкы достор, Кореяда такси кызматында болгон заводской газ бензин. Биринчи ошол жеринен баштайлы. Так, мынакей достор. Өзүңүздөр көргөндөй бул жактан газ куюлат, бул жактан болсо бензин. Дизелди билесиздер, бир аз үн чыгат, да деп. А бензинде болсо андай үндөр жок. Эми машинаны дискаларын караңыздар. Соны дискада, дөңгөлөктөрү да жакшы эле абалда, бир 60-70%дей бар. Анан повторитель повороттор бар, бирок бул жери кичине ошондой жарылып калыптыр. Муну эске алып коесуздар. Анан бескүлчөй доступ. Мону бассаңыздар, муну ачсаңыздар, мону караңыздар достор. Ушул өзү чыгат, кайра өзү артка кетет. Бутту коюп, ушу менен чыгасыздар. Так, 2020 бул жактан көрсөңүздөр болот. Ременде 26-ай 12-күн деп турат. 2020-га 21. Электросидение орундуктар, бул жактагы, аркы жактагы. Электропакет. Бисмилла деп отурганда. Руль эрикалары жакшы. Үндү караңыздар. Бул жактан көрсөңүздөр болот. Подогрев, обдув, эко режим, подогрев руля бар достор. 3 режимде иштейт булар. Өчүрүп. Бул жакта монитор бар. Монитордун болсо пульту бар. Так, оригинал задний вид камера. Монитор бар достор. Старт, стоп. Ушундай. Бул жери жыгачтан болгон сыяктуу достор. Бул жакта видеорегистратор, хайпас күзүгү, онда ичин тартканда видеорегистратор бар экен. Анан люктүн моолары бар, бирок люк жок достор. Өзүңүздөр көргөндөй. Эшиктерди ушу кнопка менен ачсаңыздар болот, кайра жапсаңыздар болот. Так. Мынакей достор, бул жакты жаап койдум азыр. Кайра моуну тартып койсоңуздар өзү ачат. Моуну бассаңыздар да ачат, жабат, моуну бассаңыздар да ачып жабат. Ушундай. Орундуктар да жакшы эле абалда экен. Подогревтери бар арт жакта. Бул жактан да кыймылдатсаңыздар болот орундукту. Бул жакта монитор достор. Ушундай. Так, 11 места. Бул жакта 3 арт жакта да орундуктар бар. Жана мындай шторкалары менен айнектерде. Басалы. Анан краскасы достор, могул жерде ушундай бир аз краска бар, шпаклевкасы менен. Кнопканы бассаңыздар өзү ачат. Мынакей достор, кнопканы бассаңыздар жабат. Алмашкан деталдары жок, таза. Анан моуну бошотуп коюптур да. Ушуну кайра өз ордуна коюш керек. Моуну астыга жылдырып туруп, моуну өз ордуна койсоңуздар, сиздерге 11 место алуу болуп калат. Ош Бишкекке газ бензинде айдасаңыздар болот да, заводской газ бензин. Анан бул жагын көрсөтөлү. Бул жакта зарядник USB бар достор. Зарядка сайсаңыздар болот телефондо. Арт жакта кеткендер. Анакей. Бул жакта да USB. Кондерди ушул жактан да башкарасыздар. Ушундай достор. Бисмилла деп олтуралы. Эшикти жабалы. Чехол неметип коюптур. Анакей достор. Бул жактан терезелер түшүрөсүздөр, кайра көтөрөсүздөр. Ушундай. Бул жактан болсо, мынакей шторкалар. Күн ысык болгондо ушуну эметип коюп, Ош Бишкекке айдайсыздар. Кенен арт жакта места бирок кичинекей эле калат. Жаш балдарды отургузуп койсоңуздар, эң артка. Ошондо жакшы болот. Так, кнопканы бассаңыздар, могу өзү чыгат автоматически. Кайра кнопканы бассаңыздар же моуну тартсаңыздар да жабылат. Краска ошондо бир арка жактан кичине жеринде көрсөттүк. Бул жак эмес, арка жагында ушундай жеринде. Анан могул жеринде достор бир аз шпаклевка бар, мындайынан. Ушул жерде. 1-2 алакандай жеринде. Караңыздар, азыр чыгат кайра. Мынакей. Муну алып салсаңыздар деле болот. Бул жактар электро кыймылдаткычта. Ушундай достор. Дагы эмнесин айтайын,
болжарды шуруп менен катырып коюптур да. Ушуну эске алып коесуздар. Дискалар, дөңгөлөктөр жакшы абалда. Арты бир аз жакшыраак окшойт. Эби астын көрсөтөлү сиздерге моторду. Ошону менен видеону жыйынтыктайлы. Так. Мол деталдарда жукка краска бар. Достор, сарапина болгондо краскалаган окшойт. Мынакей достор, мотор сонун болуп иштеп турат. Объем 3-4. Объем бир аз чоңураак болот. 3-4 объем. Газ, бензин. Кореядагы акчасы достор $11,000. Болор акчасы $11,000. Растаможкасында өзүңүздөр эсептеп көрүңүздөр канча болот. Владивостокко чыгарып беребиз. Айдап кетсеңиздер болот. Так, газ баллон болсо бул жакта турат. Аны да көрсөтүп коелу сиздерге. Бул жерде газ баллон бар. Ушунун астында. Ушундай. Я бисмилля деп отурганда. Мотор коробка жакшы. Эч кандай булкпайт, теппейт. Ушундай. Сонун вариант. Сиздер үчүн красканы да бир сыйра текшерип коелу. Видеодон эле. Так. Бирден коюп кетели, экиден же. 111, 98 таза. Мол жакта краска бар. 159, 150, 160 ушундай көрсөтөт да эң көп. Калганы аз эле 133 краска бар ошол жерде. 114 таза. 110, 104 таза. 104 таза. 97 таза. Мол жеринде шпаклевка бар. 1216, 171, 171, 734 ушул жеринде гана. Алакандан да кичинекей жеринде. 113, 99 таза. Бул жактагы таза. 111, 111. Мол жеринде шпаклевка бар. 1239, 1436 ушул жеринде. Бул жактар таза. 101. Так, 111, 105, 106, 106, 80, 105 таза. Стойкалар дагы таза. 82, 77. Кыргызстанга баргандан кийин эмне кылыш керек муну достор? Моуларды сыйрып, моуларды полировка кылып койсоңуздар, моулар өчүп кетет да. Жанагы наклейка жалмашкан жерлер. Ошол. Мол жерде краска бар, шпаклевка менен. Ошол себептен моуну абайлап сыйрабасаңыздар, ысытып, анан алышыңыздар керек да. Краскасын жулуп алышыңыздар мүмкүн. Ушундай достор. Баасын да бир кайталап кетели. $11,000 Кореядагы акчасы. Кызыккандар болсо жазыңыздар. Салам алейкум.